Саламатсыздар урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Таласта Олимпиадага катышкан спортчулар сыйланды. Кыргызстанда быйылкы жайкы Олимпиадада байге алган спортчуларды куттуктоо, сый урмат көрсөтүү уланууда. 22 августта Таластагы Манасордо улуттук комплексинде Париж Олимпиадасында жеңген спортчуларга жана катышуучуларга, аларды машыктыруучуларына арналган салтанаттуу иш-чара уюштурулду. Сыйлоо аземи театрлаштырылган оюн-зоок жана концерттик программа менен коштолгон. Президенттин Талас облусундагы ыйгар мукт өкүлү Эрмат Жумаев спортчуларга жана машыктыруучуларга ыраазычылык билдирип, акчалай сыйлыктарды тапшырды. Мындан сырткары кыз спортчуларга алтын зер буюмдары, жигит спортчуларга аргымак берилди. Акчалай сыйлык темирчилердин эсебинен уюштурулган. Маштыруучулар Аязбек Ювашбаев, Рапилбек Асылбеков, Бегана Султанбаев, Чынарбек Изабеков, Мейрамбек Ахметов, Ислам Тазабеков, Раатбек Мамбетов, Нурсултан Аскарбеков, Улукбек Карачолоков, Байгазы Генжебаев, Арсений Эралиев, Түгөлбай Базакечов 100 000 сомдон алышты. Машыктыруучулар Азат Эркинбаевке жана Нурбек Изабековго 150 000 сомдон, Рахмадил Жуманазаров менен Хаким Махмудовго 200 000 сомдон тапшырылды. Спортчулар Акчол Махмудов менен Айсулуу Тыныбековго 500 000 сомдон, Мунарбек Сейитбек уулуна 1 миллион сом, Бекзат Алмазбек уулуна 300 000 сом, Айпери Медет кызына 300 000 сом, Үздүр Жусупбековго 1,5 миллион сом, Жоламан Шашенбековго 1,5 миллион сом жана Мээрим Жуманазаровага 3 миллион сом ыйгарылды. Быйылкы Олимпия оюндарына Кыргызстандан 16 спортчу катышкан, алардын ичинен кыз келиндер күрөшүнөн 68 килограммга чейинки салмак ченинде балбан кыз Мээрим Жуманазарова күмүш, 57 килограммга чейинки салмакта мушкер Мунарбек Сейитбек уулу күмүш медаль алды. Гиркирим күрөшүнөн 60 килограммга чейинки салмак ченинде Жоламан Шашенбеков, 77 килограммга чейинки салмакта Акчол Махмудов, 97 килограммга чейинки салмакта Үздүр Жусупбеков коло медаль алды. Кыз келиндер күрөшүнөн 62 килограммга чейинки салмак ченинде Айсулуу Тыныбекова да коло медаль утту. 26 июлдан 11 августка чейин өткөн Париж оюндарына 206 өлкөдөн 10 000ден ашык спортчу катышты. Анда жалпысынан 329 комплект медаль ойнотулду. Кыргызстан 2 күмүш, 4 коло медаль менен 68 орунду ээледи. Спортчуларды сыйлоо салтанаты 15 августта Ош шаарында да өткөн. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянатты кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70. +7 929 624 63 64. Манас эл аралык аэропорту Кыргызстан ичиндеги каттамдардын билет баасын айтты. Осман Airlines мамлекеттик авиакомпаниясы жакын арада ички каттамдарды аткара баштай турганын Манас эл аралык аэропорту кабарлап билет баасын кошо жарыялады. Каттамдар Бишкек Ош 3300 сом, Бишкек Жалал Абад 3100 сом, Бишкек Талас 2100 сом, Бишкек Баткен 3300 сом, Бишкек Разаков 3300 сом, Бишкек Казарман 3100 сом. Компания Каракул менен Нарынга учактар кышка чукул каттай турганын айтып, азырынча бул жактарга билет акысы каралып жатканын белгиледи. Мунарбек Сейитбек уулуна жардам берген өзбек машыктыруучусу сыйланды. Парижде боксчу Мунарбек Сейитбек уулунун секундант болгон өзбекстандык машыктыруучу Акмал Хасанов сыйланды. Бул тууралуу Чыңгыз Айтматов атындагы Ысык көл эл аралык форумунун башкы катчысы Ассоль Молдукматова билдирди. Акмал Хасановго Олимпиада учурунда көрсөткөн адамгерчилиги, толеранттуулугу үчүн Чыңгыз Айтматов атындагы медаль Ташкент шаарында ыйгарылган. Ассоль Молдукматова машыктыруучуга чапан, калпак кийгизип, Ысык көлгө жолдомо тапшырган. Өзгөндө 14 жаштагы кыз көз жарды. Өзгөндө 14 жаштагы кыз төрөдү. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалыгы билдирди. Алардын маалыматында ата-энеси өспүрүмдүн кош бойлуу экенин билген эмес. Кыз райондук төрөтү үйүнө жеткилип, ал жерде көз жарды. Милиция зордуктоо беренеси менен иш козгоп, 21 жаштагы жигитти кармады. Кыргызстан менен Монголиянын биринчи айымдары кызматташтыкты сүйлөштү. Кыргызстандын биринчи айымы Айгүл Жапарова Улан-Баатырда өтүп жаткан Жашыл келечек жолунда аттуу бүткүл дүйнөлүк аялдар форумунун алкагында Монголиянын президентинин жубайы Луфсан Дорджин Болортцезек менен жолугушту.
Бул тууралуу Кыргыз президентинин сайты кабарлады. Биринчи айымдар эки элдин ортосундагы достук жана маданий гуманитардык байланыштарды чыңдоонун келечегин талкуулашкан. Лувзан Сандоржин Болор Цецек Кыргызстандын биринчи айымы менен жылуу учурашып, Айгүл Жапаровага форумга катышууга чакырууну кабыл алгандыгы үчүн ыраазычылык билдирди. Ал тараптар эки өлкө ортосундагы салттуу достукту мындан ары да бекемдей берерине ишенимин билдирди. Айгүл Жапарова аталган форумга катышууга чакыргандыгы үчүн, ошондой эле Дос Монгол жергесинде Кыргыз делегациясына көтөрүлгөн жылуу меймандостугу үчүн ыраазычылык билдирди. Кыргызстандын биринчи айымы Айгүл Жапарова Улан-Батордо өтүп жаткан Жашыл келечек жолунда аттуу бүткүл дүйнөлүк аялдар форумунун 22-августта сөз сүйлөп, буунун 2030-жылга чейинки мезгилге туруктуу өнүктүрүүнүн максаттары программасын алкагында Алатоодо аткарылып жаткан иштер тууралуу айткан. Ал ошондой эле өлкөдө инклюзивдүү жашыл экономиканы өнүктүрүүгө багытталган демилгелерди баяндап берген. Форум 22-23-августта Монголиянын президенти Ухнагийин Хурэлсухтун колдоосу астында Бириккен Улуттар уюму менен кызматташыкта өтүүдө. Иш-чарага 15 өлкөнүн мамлекеттик башчылары, өкмөт башчылары жана министрлери, 20дан ашык эл аралык уюмдардын өкүлдөрү, бизнес, маданият жана спорт сыяктуу бардык тармактардан лидер аялдар катышууда. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 2023-жылдын июлунда Монголияга мамлекеттик иш сапар менен барып келген. Анын алкагында Улан-Батор шаарында Кыргызстандын элчилиги ачылган. Şariatımızda en көп targıp kılınan nerse sadaka bergile deydi. Şol ölümdördün içinden jagımsız jaman ölümdön, kabilet ölümdön saktayt деген peygamber hadisi var. Demek dayama sadaka verip жүрген adam jaman ahvalda ölbeydi. Ölümü jakşı ahvalda bolot. 19 000 каражат kaldı мынакей эже. Al koyuңуз. Бул Falan bir şey de istemez kızım. Küçük falan kolumu alıp bakalım. Sütümden verilmem. Эл үмүтү фондуна колдоо көрсөткөн, ушул эжебизге жардам берген баардык адамдарга Алла ыраазы болсун. 19 000 каражат жетишсиз болуп турат. Ошого кеңири ушул реквизиттерге эжекебиздин жолдошунун М-банкы Курстанбек Б деп чыгат, Мухамбек Б деп Сбербанк чыгат. Туугандар, ошого кеңири өзүңүздөрдүн акчаңыздарды салып которуп кое берсеңиздер болот. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Анан бул эжебиз дагы өзү квартирада үйүн сиздерге чагылдырып көрсөтөм. Өзү дагы ошол үйүн сатай десе же башка нерсени сатайын десе, эжекебизде эч кандай бир каражат жок болгондугуна байланыштуу айла жоктон сиздерден жардам суроого мажбур болуп чыгып турат. Келиңиздер, көп күрсөкөл болот демекчи. Ушул эжебиздин диагнозу стеома деп оор дарт менен ооруп калганына байланыштуу эжебизге ошондой диагноз коюшкан. Сөөктөрү ушул жанагындай бул жак шал болуп ушул баса албайт да, азыр бутунда тура албайт, эжебиз эшикке чыга албайт. Allah razı olsun. Yurttan bergenlerge. Эмнени каалайт элеңиз азыр? Falan bir şey de istemez kızım. Küçük falan kolumu alıp bakalım. Sütümden verilmem. Келиңиздер туугандар, эжебиздин сатарга эч нерсеси жок. Ошол колдон келишинче биздин фонд эл үмүтү фондуна ишенген. Биз ушул 3 жылдан бери иштеп келебиз, билесиздер. Алла насип кылса кайдыгер карабайсыздар деген үмүттө турабыз. Которуп, колдон келишинче ушул видеого лайк басып, болушунча таратып, ушул реквизиттерге ат алып кеткен реквизиттерге өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып, кеңири которуп кетсеңиздер болот. Ош шаарынан үй алам дегендерге мэриядан жакшы кабар айтылды. Ош шаарында 7-10 жылдык мөөнөткө бөлүп төлөө менен өз баасында үй алууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бул тууралуу мэриянын маалымат кызматы кабарлады. Ош мэриясынын муниципалдык ипотекалык ишканасы ипотекалык жана үлүштүк курулуш шартында элди турак жай менен камсыз кылуу багытында 2024-2027 жылдарга жеткиликтүү турак жай программасын ишке ашыруу концепциясын иштеп чыкканы белгиленди. Үлүштүк программа жарандарга жөнөкөйлөштүрүлгөн шартта өз баасында үй алууга мүмкүнчүлүк түзөт. Анын алкагында муниципалдык ипотекалык ишкана менен Айыл банктын ортосунда эки тараптуу макулдашууга кол коюлган. Ага ылайык өлкө жарандары жашаган жерине каттоосуна, иштеген иши ишмердүүлүгүнүн багытына карабастан 7-10 жылдык мөөнөттө бөлүп төлөө шарты менен өз баасында турак жайлуу боло алат деп жазылган маалыматта. Кызыктар тараптар муниципалдык ипотекасы ишканасына кайрылса болот. 32 22 701 27 номуруна. Бишкекте Оскар сыйлыгына жөнөтүлчү тасма тандалат. Кыргызстандын атынан абройлуу Оскар сыйлыгына ат салыша турган тасма жарыяланаарын Маданият министрлиги кабарлады. Иш-чара 23 августта Чыңгыз Айтматов атындагы кино үйүндө болот.
Кыргыз тасмалары чет тилдеги эң мыкты тасма номинациясы боюнча көрсөтүлөт. Кыргыздын таланттуу кинорежиссерлору жараткан тасмалардын кайсынысы маданиятыбызды дүйнөлүк аренада таанытууга мүмкүнчүлүк алары белгилүү болот деп жазылган маалыматта. Оскар сыйлыгы тапшыруу аземи 2023-жылдын 2-мартында легендарлуу Лос-Анджелестеги Dolby театрында өтөт. 40 килограмм сымапты сатмакчы болгон жаран кармалды. Төбө ашууда ГЖА аттуу жаран 40 килограмм сымап менен кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет билдирди. 57 жаштагы киши сымаптын ири партиясын Баткенден Бишкекке алып бара жаткан, 40 килограммына $8,000 сатмакчы болгон. Учурда аталган факт боюнча тергөө ыкчам иш-чаралары, анын ичинде уулуу заттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө тиешеси бар башка адамдарды аныктоо иштери жүрүп жатат. Бишкекте балдардын диний лагерлеринин ишмердүүлүгүнө бөгөт коюлду. Бишкек шаарынын аймагында мыйзамсыз иштеп жаткан балдардын диний лагери аныкталып, бөгөт коюлду. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет билдирди. Аталган диний мекеме өз ишмердүүлүгүнүн уруксаты жок жана дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясында каттоосу жок жүргүзүп келген. Анда жашы жети элек балдар негизинен кыз келиндер билим алганы такталды. Аталган мекемеде Димиканын санэпидем көзөмөлдүн билим берүү министрлигинин, ички иштер министрлигинин, өрт кызматынын жана жергиликтүү органдарынын кызматкерлеринин катышуусунда комиссиялык текшерүү иштери жүргүзүлүп, жыйынтыгында санитардык эпидемиологиялык ченемдерди, окуу тарбия программаларын, өрт коопсуздугун сактоо боюнча мыйзам бузуулар аныкталган. Учурда мыйзамсыз иштеп жаткан диний балдар лагеринин ишмердүүлүгү токтотулду. УКМК дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндө мыйзамдын 4-беренесинин 5-пунктуна ылайык балдарды диний уюмдарга тартууга жол берилбей турганын эскертет. Мекеме ошондой эле жарандарды балдарын ар кандай диний мекемелерге, анын ичинде лагерлерге жибербөөгө чакырат. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети июнь айында Бишкек шаарында мыйзамсыз иштеп жаткан 2 медресе жана лейликте аялдар менен кыздарга диний билим берген мекеме жабылганын билдирген. 13-июнда Чүй облусунун Аламүдүн районундагы Васильевка айыл аймагында медресе мыйзамсыз иштеп жатканы аныктап, ишмердүүлүгүн токтоткон. 21-июнда Баткенде Мариям аталышындагы диний лагер атайын каттоосу жок ишмердигин жүргүзүп жаткандыгы аныкталган. 3-июлда Сыкөл облусунун Каракол шаарында бир диний мекеме, 6-июлда Талас районунун Атай Огонбаев айылында, 11-июлда Бишкекте мыйзамсыз иштеп жаткан балдардын 2 диний лагери, 16-июлда Сокулук районунда каттоодон өтпөгөн диний билим берүү мекемеси жана 19-июлда Бишкек шаарында тийиштүү уруксат кагаздары жок балдарга диний сабак берген ыйман деп аталган мыйзамсыз медресенин иши токтотулган. Кыргызстандын ички карызы жогорулады. 2024-жылдын 30-июнуна карата Кыргызстандын жалпы мамлекеттик карызы $6,362,000,000 түздү. Бул тууралуу Финансы министрлигинин соңку маалыматтарында айтылат. Мунун ичинен $4,501,000,000 тышкы карыз алымы, $1,860,000,000 ички карыз. Көрсөткүч бир ай мурдага караганда өлкөнүн тышкы карызы 39 миллион сомго кыскарып, ички карыз $53 миллион жогорулаган. Ички карыздардын басымдуу бөлүгүн баалуу кагаздардын карызы $1,838,000,000 түзөт. Тышкы карыздын негизги бөлүгү Кытайдын экспорт-импорт банкына берилүүчү $1,660,000,000. 2024-жылдын январынын аягына карата Кыргызстандын мамлекеттик карызы $6,270,000,000 болчу. Азыркы бийлик соңку жылдары карызды тыштан эмес, көбүрөөк ички булактардан алууга басым жасай баштаган. Ошондон улам жалпы карыздын эсебинде ички карыздын катышы өсүп келатат. Президент Жапаров апрелде Кабар улуттук маалымат агенттигине курган маегинде буга чейинки карыз өзүн өзү актабаган долбоорлорго салынып келгенин айтып, айрымдар карыз көбөйүп кетти деп манипуляция кыла бериши мүмкүн. Мындан ары ага көңүл бурбайбыз деп айткан. Мамлекет башчы азыр алып жаткан карыздардын ар бир долларын конкреттүү долбоорлорго жумшайбыз. Өзүн өзү актай турган долбоорлорго алып жатабыз. Ошондуктан сырткы карызыбыз $10-15 миллиард чыкса дагы эч кам санабай эле отура берсеңиздер болот деп билдирген. 2024-жылдын 30-июнуна карата Кыргызстандын жалпы мамлекеттик карызы $6,362,000,000 түздү. Бул тууралуу Финансы министрлигинин соңку маалыматтарында айтылат. Мунун ичинен $4,501,000,000 тышкы карыз алымы, $1,860,000,000 ички карыз. Көрсөткүч бир ай мурдага караганда өлкөнүн тышкы карызы 39 миллион сомго кыскарып, ички карыз $53 миллион жогорулаган. Айылбанк Сбер тиркемеси аркылуу акча которуулар токтотулганын маалымдады. Айылбанк коммерциялык банкы 22-августтан тартып Орусиянын Сбер тиркемеси аркылуу банктын кардарларынын эсептерине жана карталарына акча которуулар белгиси мөөнөтү токтотулганын маалымдады. Мекеме ошол эле маалда Золотая корона, AstraZeneca жана Юнистрим акча которуу системалары аркылуу которуулар кадимки режимде иштей берерин билдирди. 17-августта М-банк билдирүү таратып Орусиянын банктар менен акча которуу кызматташтыгын убактылуу токтотконун жарыялаган. Кызматташтык токтогон банктардын катарында Орусиянын Сбербанк, Тинькофф жана МТС банктары да бар.
БШК Аккула Бердиевке Жогорку Кеңештин депутатынын мандатын тапшырды. Аккула Бердиевке Жогорку Кеңештин депутатынын мандаты тапшырылды. Бул тууралуу шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиянын билдиришти. Маалыматта белгиленгендей, Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын талапкерлердин тизмеси боюнча Аккула Бердиев Жогорку Кеңештин депутаты болуп катталды. Ага күбөлүк жана төш белги берилди. Борбордук шайлоо комиссия мындай чечим менен Жогорку Кеңештин депутаттарынын бош калган мандатын өткөрүп берди.